Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Кворум бар. Жыйыныбызды баштай берсек болот. Күн тартиби, бардык материалдар сиздерге таратылып берилген. Эгерде күн тартибине алымча кошумча болсо, сунуштарды берсеңиздер. Министрлер кабинетинин өкүлү сөз сурап атат. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Жанар Арконович, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күн тартибине 4 мыйзам кирген. Улуттук коопсуздук комитетинин мыйзамдары. Булар 5 мыйзамдан турат. Булар пакеттик түрдө карайлы деп, эртең күнү укук коргоо комитети карап атат да бир мыйзамды. Ошону бүгүнкү күн тартибинен алып коюңуздар суранат элем. Кийин биринчи маселе боюнча суранат элем, ушу баягы купуя маселелер болгонуна байланыштуу жабык режимде карасак. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Сиздерде жана ратификация жөнүндө дагы бар маселе бар да. Бүгүнкүгө киргизесиздерби? Транспорт министрлиги. Ооба, ошону да айтып кетейин дедим. Балбай коорумду ратификация мыйзам бар эле, өтө маанилүү. 3-окууда ошону да киргизип коюңуздар суранат элем. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Аппарат эске алыңыздар. Менде дагы бир кошумча сунуш бар эле. Мына 2018 жылдын 29 майында эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечими менен Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Мурда депутат Нурбаев ошол жумушчу топту жетектеген. Ар кандай маселелерге менин да сунушум бар. Эгер каршы болбосоңуздар, ошол жумушчу топту жаңылап коюу сунушубуз бар. Урматтуу депутаттар, сиздерде дагы эгерде алымча кошумча жок болсо, мен жалпы күн тартибин добушка коем. Ким макул? Каршы жок. Күн тартиби кабыл алынды. Анда ирети менен кете берсек. Урматтуу депутаттар, биринчи маселе бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын кыргыз-тажик тилкесинде 2022 жылдын 27 январында болгон чек ара чырчыдагы жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2021 жылдын 17 майындагы номер 4556 6 токтомунун аткарылышы тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин маалыматы. Мына азыр өзүңүздөр билгендей, министрлер кабинети аталган маселени жабык эшик артында талкуулоо сунушун берди. Урматтуу депутаттар, эгерде мен ушул маселени дагы добушка коем. Эгерде жабык эшик артында өткөрүүгө макул десеңиздер, добуш берип койсоңуздар. Ким макул? Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу аппарат, жыйынды биринчи маселени гана жабык эшик артында өткөрүүнү камсыздап берсеңиздер. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер бул маселени туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деп ишенебиз.